Бул сферадан аябай жакшы акча тапсам болот. Бул халал процедура, дарат өтөт. Среди всех участников будем разыгрывать Dyson. Атайын Ошарынан чемпионатка келдик. Белгилүү адамдарыбыз жазалмаган болуп калдык десек адашпайм. Профессия экономистмин, банковское дело. Банкте күчай иштебеле, не мое. Я поняла это сразу. Полмиллиона. Мен өзүм негизи финансовый техникумду бүткөм да. Анан кичинекей чагыман эле чачты тарай калып, кое калып, анан ойлойм ушу мен өзүм нерсемди таптым деп. Максатым мастерлерге жардам берүү. Бир күндө 10 миң, 12, 13 миң табам. Биринчи жолу Кыргызстанда болуп аткан чемпионат. Сулуулук дүйнөнү сактайт деген сөз бекерин айтылып калбаса керек. Бүгүн Кыргызстанда алгачкы жолу ламинирование ресниц боюнча өзгөчө бир сынак жарыяланып, чемпионат өтүп жаткан чагы. Ага 40тан ашык кыз катышып, 2 күндүк атайын бир бир сынакта эгерде жеңсе, аларды өзгөчө бир белектер күтүп турмакчы. Дагы да болсо сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи. Келиңиздер, сулуулук менен дүйнөнү багындырыр эле. Ал эми бүгүн аны ким уюштурган, кандай болот, аны баардыгын биз чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Андыктан сөз болгону биз менен болобуз. Итак, мы начинаем. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Ар бир айым мээримдүү, назик татынакай. Албетте, аял заты ар дайым сулуулуктун символу катары коомго мээрим тартуулап турат эмеспи? Ар бир доордун сулуулугу өзүнчө айырмаланып, көз караштары өзгөрүлүп турган шартта Кыргыздын эл камын көргөн кыздарынын бири Кундуз Асанова 40 кыздын башын бириктирип, Кыргызстанда алгачкы жолу кирпик ламинациялоо боюнча чемпионат өткөрдү. Саламатсыздарбы баарыңарга. Идея чемпионатты кылуу менин идеям болчу. Менин идеямды Инна Похвалынская колдоп, бизге спонсор болуп бергенине ыраазычылык билдирем. Бул чемпионат впервые в Кыргызстане. До этого не было чемпионата. Идея и наша идея поднять уровень наших мастеров на самый высокий уровень и развить эту сферу на более высокий уровень. Максатыңыз эмне болду? Эмнени бергиңиз келди да ушул чемпионат менен биргеликте? Максатым мастерлерге жардам берүү, дагы деңгээли көбөйгөнгө, чоңойгонго. Ушул 40 кыздын ичинен тандалып биринчи орунду алган кыздарга кандай приз бар? Эмнелер күтөт аларды? Белектер, главный приз. Биринчи призовые места, биринчи, экинчи, үчүнчү орун болот. Белектери бар. Ар бир призовой местанын өзүнүн белектери болот. Анан секрет болбосо эмне белек алышат эжалар? Алар ушул өзүнүн сферасына керектүү буюмдар болот. Анан среди всех участников будем разыгрывать Dyson. Бүгүнкү келген катышуучулардын баары өзүнүн белектерин алышты. Эч ким белексиз калган жок бүгүн. 7 дуанын кыздарын бириктирген бул сынакка тажрыйбасы кеми 5 айдан баштап алды. Өмүрүнүн тең жарымын сулуулук дүйнөсүнө арнаган адистер атсалышып, жалпысынан сынак 2 күндүк убакытты талап кылды. Накей эжеге, азыркы учурда кыздардагы иш үстүндө экен, ушунчалык толкунданып, өзүнчө колдорун кээде титиреп аткандарын байкап атабыз. Жалпысынан канча кыз жатат дегенче жасап атышат? 40 кыз. 40 кыз жасап атышат. Баары сиз айткандай толкунданып атышат. Бул биринчи жолу Кыргызстанда болуп аткан чемпионат ламинирование боюнча, ошондуктан биринчи опыт, биринчи мага да организациядан биринчи опыт болуп атат. Ошондуктан участниктер толкунданып атат. Мен да толкунданып атам. Жакшы. Эже байкап көрсөм, көбүнчөсү эле жооп салган кыздар экен, алар үчүн дагы бул кирпикти дагы да болсо өстүрүү ыңгайлуу болсо керек. Ооба, албетте. Бул халал процедура, дарат өтөт. Бул процедураны
жолукчандарга аябай ыңгайлуу да. Алар да жазангысы келишет, алар дагы кирпик чаптагысы келет, бирок ошондо болбойт. Ошондуктан ламинирование аябай ыңгайлуу процедура болот буларга. азыр бул жерде отуруп алып ушунчалык жасалып атышат. Конкурс чемпионат 2 күнгө созулат экен. 2 күнүн ичинде эмнелерди кылышат? Бүгүн модельдер жасашат экен, эртеңчи? Эртең повышение болот. Эртеңки күнү конференция. Булар уже участниктер эс алып уже угушат бизде. 6 спикер болот. 6 спикер 6 тема менен выступать этет. Экинчи күнү мастер-класстар болот. Здесь уже повышение катары кетет да. Спикерлер кайсыл жактан келишет көбүнчөсү? Же Кыргызстандагылар эле? Жок, спикерлер Россиядан учуп келишти. Топовые мастера России и өзлөрүнүн повышение өтөт. Бардыгы да ушул Россиядан келет экен. Эми алардын келгенде деле тосуп алыш керек, жатаканасы жана башкасы. Төлөп бериш керек. Бардык нерсе кимдин мойнунда? Сиздикинде? Биздин генеральный спонсор был Lalame, продукция российский бренд, и генеральный спонсор является продукция Lalame, бренд Lalame. Ошо бардык нерсени камсыздап атышат. Камсыздайт. Ошон үчүн ушундай отельди өткөрүп аткандырбайсыздар. Чындыгында мына спонсор табуу деле жеке ишкерлик деп койсом адашпайм же сизге? Мындай оорбу? Оор. Айрыкча Кыргызстанда. Кыргызстанда оор. Бирок бул жерде Lalame мен представитель болгондуктан Инна Похвалынская батыле согласиясын берип макулдугун берди да. Кыздардын аракеттери кандай же? Аракеттери аябай жакшы. Аракеттери аябай күчтүү мастерлер бар Кыргызстанда. Вот эртең аныктайбыз ким күчтүү. Мисалы үчүн булардын көпчүлүгү эле буга чейин көп иштеп жүргөндөр, биз жаңы үйрөнчүктөр да катышып атышабы өздөрү каалап. Жаңы дагылар бар, жаңы мастерлер, новички, стажы 1 ай. 1 айдан өйдө. Коркпой катышкандар. Коркпой катышат. Жакшы. Негизи эле өзүңүз ушул тармакты эмнеге тандап алдыңыз? Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда эмне көп? Салон көп, дүкөн көп. Салондордо бет боёк, визажисттер жана башкалар. Эмне үчүн сиз ушул ламинирование реснесин тандап алдыңыз? Ламинирование бул биринчи мен башында наращивание жасачумун. Ал процедурага 2-2,5 саатта кетет. А бул процедурага ламинирование 1 саатта. Чарчабайсың да. Шоу процедура. И андыктан халал болгондуктан бизде кыздар, жолукчан кыздар көп. Ошондуктан бул процедура аябай актуальный, спрос көп болгондуктан ушул процедураны тандалдым. Канча жыл болду же ушул жакта эмгектенип каласыз ушул дүйнөдө? 2017-жылдан бери. 5 жылдан 6 жылдын жүзү болуп калыптыр. 6 жылдан бери жалаң гана да ушул кирпик коштуруу менен алектенсеңиз, бул наращивание деп коет, атайын башка эле кирпикти кошуп коет. Көбүнчөсү жанагындай ырчы чоочулардыкын кылсаңыз керек. Азыр өзүбүз билгендей эле жазалма сулук аябай күчтүү келген. Ошондуктан бардык биздин ырчыларыбыз, белгилүү адамдарыбыз жазалма болуп калдык десек адашпайм. Көбүнчөсү хирургическое вмешательство көп болуп баштады. Сейчас на данное время ламинирование ресниц на самом деле очень актуально. И то, что вот необходимо нашим мусульманкам, особенности покрытым девочкам, которые не могут себе позволить наращивание ресниц. Поэтому я выбрала эту сферу и перешла прям более серьезно на эту сферу ламинирования. Но билишим боюнча буну окуп үйрөнүү үчүн 3-4 күндүк гана убакыт кетет. Ошол нерсе жетиштүү болобу? Мастер үчүн. 3-4 күн бул базовое обучение да. Бирок мастер жакшы болом, өнүгөм деген мастер постоянно повышение кылып туруш керек. Ушундай чемпионаттарга, ар кайсы конкурстарга катышып, өзүнүн повышениеден өтүп туруш керек да. Өзүңүз да ошо повышениеден өтөм деп канча акча короттуңуз эле? Эң көп дегенде. Мен аябай көп коротком на самом деле. Недавно наставник менен жолугуп, канча короттуң деген суроо болгондо, приблизительно санаганда тоже где-то 5,5 миллиондой кеткен да, өзүмө вклад кылганым. Жогоруда айтып калдык, бул убактысы дагы аз болгону менен ушунчалык акчасы дагы бир аз арзаныраак, Анан актайбы ошо сиздин кеткен 1,5 миллион акчаңызды актайбы? Актайт.
ушул сферада иштеп недвижимость алгам да. Вот мен башка бирөөлөргө эметпей, өзүмдүн эмемди айтсам, ошондуктан бул сферадан аябай жакшы акча тапсам болот. Ошондуктан баардыгын чакырмакмын. Особенности молодые мамочки бар, которым свободный график керек. Ошол айымдарга дагы аябай ыңгайлуу профессия да бул. Ушул дүйнөнүн арты менен кандай материалдык байлыкка ээ болдуңуз? Бул сферага иштеп, бул сфера менен алектенгенде өзүмө көп нерсе алдым на самом деле. Адамдар менен сүйлөшкөндү, адамдар менен тил табышканды, недвижимость, үй. Демек азыркы учурда дал ошол буюрса 40 кыздын башын бириктирип уюштуруу үчүн канча убакыт керек? 2 ай. 2 ай. 2 ай. 2 ай аябай организация негизи аябай энергозатратный экен. Көп жерлерден өзүбүз ойлогондой болбой калат экен. Ошондуктан аябай кыйын болду организация, чынында эле. Организаторлор кимдир? Баса белгилей кетсеңиз. Организатор Кыргызстандан мен и российская сторона Инна Похвалынская, бул брендтин основателі да, ошол состав, биз иштеп аткан составдын основателі. Сонун келиңиз анда көрүп жаткан айымдарга да ошол ийгиликтүү айым катары сизден кеңеш. Что я могу сказать нашим женщинам? Женщины на самом деле очень сильные существа, на самом деле очень сильные, и мы сможем много чего добиться. Поэтому хочу сказать нашим женщинам, нужно развиваться, постоянно вкладываться в себя, вот, и любить себя в первую очередь. Чемпионатта кондуз айымга өзгөчө көмөктөшүп, орун колдон жеңилин жерден алган демөөрчү Инна айым менен баарлаштык. Я из России. У нас проходит много подобных мероприятий, и мы поняли, что в Кыргызстане такого никогда не происходило, и мы решили организовать, потому что это на самом деле очень такой хороший движок для мастеров. Это возможность встретиться с другими мастерами, потому что очень многие мастера работают в своем кабинете, да, и не общаются. Здесь есть возможность пообщаться между собой, познакомиться с другим мастерам. Ну и, конечно же, повысить свой уровень. У нас 2 дня, то есть первый – это чемпионат, второй – это конференция. И девочки действительно могут выйти на новый уровень по крайней мере, по уже прошедшим чемпионатам в России, что действительно девочки взлетают просто в небеса со своими работами после чемпионатов. Я думаю, что здесь это тоже очень классно сработает. Бул сынактын башкы максаты Кыргызстандагы мастерлердин деңгээлин эң жогорку баскычка көтөрүү болгондуктан колдон келген аракеттерин жасашкан. Участие платное. В зависимости от того, когда девочки записывались. То есть сначала, естественно, была самая низкая цена, дальше цена повышалась в зависимости от участников, количества участников. Сколько денег потратили? Мы потратили? Да. 500 000. 500 000, да. Мы хотели организовать не просто какой-то маленький чемпионат, все-таки так как это первый, нам хотелось такую задать планку, и все-таки, да, это, конечно, большие вложения, которые, честно скажу, мы не окупили, но нам хотелось, чтобы это было очень красиво, очень на высоком уровне, поэтому, да, такие расходы. Кыргызстанда алгачкылардан болуп өтүп жаткан бул чемпионатка өлкөбүздүн жер-жерлериндеги аймактарынан келген кыз келиндерди дагы сөзгө тарттык. Атыңыз Сайкал эжеке. Кандай болду? Жакшы ден соң. Жакшы болду, ооба, жакшы, рахмат. Канча убакытта биттиңиз? 1 саат 40 мүнөттө энди биттик. Аябай даярданып, көптөн бери күткөнбүз, аябай мотивация болуп, кичине переживание, страх, кичине волноваться эттик. А так кыздардын баардыгын эле кирпиктерин жасап койсоңуз керек. Эми даярдык көрдүк астында, ооба, кичине даярдык көрүп, даярданып, камданып дегендей. Ооба. Ушунун пайдасы кандай пайдасы? Эми мага жагат. Ар бир аял заты сулуу болуп, аябай көзүнөн мен жасагандан кийин аябай аял заты жыргайт да, и ошол адам сүйүнгөндө мен дагы сүйүнөм да, что билбейм, ар бир адамга күлкүсүнө себеп болгонго мен ошого аябай ыраазымын. Өзүңүздүн кесибиңиз эмне эже?
Мен өзүм негизи финансовый техникумду бүткөм да. Анан кичинекей чагыман эле чачты тарай калып, боёй калып, анан ойлойм ушу мен өзүм нерсемди таптым деп мага жагат аябай. Дал ушуну уюштуруучулардан аралашып берип коелу. Ооба, ушулардын уюштуруучуларына аябай рахмат айтам. Тайзым айтам, ушундай биринчи жолу Кыргызстанда ушундай болуп атат. Эмне демекчимин, ар бир кыздарга, ар бир аял затына ийгилик каалайм. Ушинтип эле бир жылмаюубуз менен эле дүйнө жүзүн эле күлкү багындырып жүрө берели. Чемпионат проходит на высшем уровне. Организаторам всем спасибо. Это первый чемпионат в Кыргызстане. Вот. Всем участникам желаю удачи. Было волнительно, но мы справились. Канча минутта бүттүңүз? Саат. Вообще, бяхта бөлүнөт да, выкладкада бөлүнөт. Выкладканы минут за 20 закончила. Сам процесс, я как действующий мастер, не за бир саатта эле бүтөм. Но по регламенту, по чемпионату у нас 2 часа берилди. Ошого шашпай үлгүрүп 2 саатта бүттүк. Жакшы. Эмне үчүн ушул тармактан алдыңыз? Профессияңыз эмне өзүңүзгө? Профессия экономистмин, банковское дело. Банкте күчай иштеп эле, не мое. Я поняла это сразу. Вот. Бьюти сфера өзүм жакынмын ушуга. Можно хорошие деньги зарабатывать, гибкий график, на себя работаешь, много плюсов. Бир күндө канча акча тапсалат? Если клиент болсо. Максимум 12 миң, эң аз 4 миң. Азирээк саламатсызбы? Саламатчылык. Буюрса ийгиликтүү бүтүп калган окшойт. Моделиңиздин көзү ушунчалык бакырайып, көргөн адамды өзүнө тартып баштаптыр. Канча жылдык эмгектин арты менен да ушундай деңгээлге жетип жатасыз? Негизи мен салон сферасында 5-6 жылдан бери иштейм. Бирок ламинирование сферасына 3-4 ай эле болду. Анан мага аябай жагып калды. Анан өзүм күчүмдү сынап көрөйүн деп Атайын Ош шаарынан чемпионатка келдик. Азыр бул жерде баардык аябай күчтүү кесиптештер болду. За коллектив аябай күчтүү, прям. Оштон аябай көп экенбиз. Ошонун катарын биз толуктап келдик. Жакшы. Өз негизи кесибиңиз эмне эле? Анан эмне үчүн бул тармакка өтүп кеттиңиз? Өзүмдүн кесибим боюнча мен высший юристти бүткөм, юриспруденция. Бирок ушул сулуулук сферасы аябай жагат мага. Бул жакта аял адамга өтө ыңгайлуу. Эмеге клиенттерге дагы аябай жакшылык, сулуулук тартылаган үчүн ушул сферага өтүп, жакшы маанайда только позитивде жүргөн үчүн ушул сфераны тандап ушул иштеп калдым. Сыр болбосо бир күндө канча сом тапканга жетесиз? Негизи мен универсал мастер болгон үчүн болбоду дегенде 1000 сом табам, жакшы таптым дегенде бир күндө 10 миң, 12, 13 миң табам. Ал күндө боло бербейт, мындай болот да жакшы. Ошон үчүн ушул сферадан чыга албай жүрөбүз да. Юр академияны окугансыз? Юр университетти бүткөм ушинде. 4 жылдык эмгек кайга кетти? 5 жыл. Ооба, ал калып кетти сандыкта. Диплом сандыкта. Азыр билбейм, ал сфера менен иштебейм го дейм. Мына салон сферасы, если азыр мына жактан жакшы жыйынтык болсо, билбейм, судьялар азыр бизге жыйынтык көрсөтөт. Анан если жыйынтыгым жакшы болсо, азыр өзүмдүн сулуулук судьям бар, аны дагы чоңойтом деген ниеттерим бар. Только ошол лами боюнча кетем го деп ойлоп атам. Катышуучулардын сулуулук дүйнөсүндө жасаган эмгектери калыстар тарабынан бааланып, жеңүүчүлөр дагы аныкталды. Ар бир күнүңө жашооңдун эң сонун күнү болууга мүмкүнчүлүк бер. Сулуулук сени бактылуу кылат.